Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биздин каналга ушундай суроо жетип келген. Иттин жүнүнөн жасалган байпак кийсе болобу деп. Мына ушундай сүрөттөгү байпактар жөнөтүлгөн. Бул ошол иттин жүнүнөн жасалып туруп, мына ушундай термонәскилер жасалат экен. Суукка чыдамдуу кылынып. Эми буга жооп кандай болот? Буга жооп биринчиден Ханафи мазхабында иттин жүнү нажасат деп эсептелинбейт, ал таза деп эсептелинет. Мындай айтканда, сиздин денеңизге тийсе, колуңуз менен сыласаңыз, кийимиңизге тийсе, жай намазыңыздан өтсө, ал аны булгабайт деген сөз. Бирок эми ошол анын жүнүн колдонууда кырып алуу керек, жулунган болбошу керек. Анткени жулганда анын майы кошо чыгып калыш ыктымалы болуп, ал нажасат болуп калат. Бул эми Ханафи мазхабында мына ушундай фатва берилет, таза деп. Жана Малики мазхабында деле ушундай. Бирок Шафи жана Хамбали мазхабында итти толук турган турпаты бүт нажасат деп эсептешкендиктен сактанганда туура болот. Анткени имам Суити ушундай бир эреже айткан, талаш болгон маселелерден чыгуу үчүн кылбай коюу же болбосо ал нерседен сактануу бул мустахаб деп айтылынат да. Ошон үчүн этияттык үчүн буну Ханафи мазхабынын негизинде кийсе болот. Иттин жүнү нажасат эмес деп айтабыз, бирок сунуштабайбыз. Аллахым берекесин берген болсун.